Надыр. Жоқ, менин видеомду карасаңар, Надыр айтып атат. Мен үйгө саат 12-лерге чамасында келип атам, Надыр түнкү 12-лер чамасы келип атам. Надыр айтып атат. Мен сизди саат 8-ден бери күтүп атам ушул жерде дейт. Урматтуу Эрлан мырза, буга чейин сиз Жогорку Кеңештин трибунасынан менин атымды атап ар кандай жалган маалыматтарды тараттыңыз. Мен жигитче унчуккан жокмун. Эми мен сизге айта кетейин. Ошол күнү кечки саат 19:00 баштап түнкү саат 12-ге чейин биз ошол жерде туура эмес токтотулган автоунаалар менен иш алып барганбыз. Башка айдоочуларга карата дагы тиешелүү протокол түзгөнбүз, ага сиздин жардамчыңыз күбө. Арасында тилекке каршы сиздин да автоунааңыз болуп калыптыр. Өзүңүз билгендей сизге 4 саат короттук. Жана биз келген учурда сиз автоунааңызда болчуңуз. Эч кандай үйдөн suurуп чыккан жокпуз. Сиз эгерде кандайдыр сурооңуз болсо, Жогорку Кеңештин трибунасына эмес, жеке менин баракчама жазсаңыз мен ар дайым жооп берүүгө даярмын. Экөөбүз бири-бирибизге катталганбыз, өзүңүз билгендей. Жол кыймылында депутат же башка адамдарга кандайдыр бир артыкчылык берилген эмес. Мыйзам жана жол кыймылынын эрежеси баарыбызга бирдей. Чоң рахмат.